мен ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын милиция батальонунун милиционери милициянын прапорщик Акылбек Ыржан 20 сентябрь 1992 жылы Бишкек шаарында туулгам. Ошо 74-түнчү мектеп лицейинде Бишкек шаарында 9-классты окуп, юридикалык колледжинде, Кыргыз национальный университетинин юридикалык колледжинде тапшырып 3 курс окуп, анан кийин Кыргыз национальный университетинин юриспруденциялын 6,5 жыл окуп бүткөм. Андан кийин ошо 2013 жылы Ички иштер министрлигинин кайгылуу күзөт кызматында жумушка кирип, ошакта 1 жыл өтүп, Атайын багыттагы полку спецназында служба өтөгөм. Кичинекей кезден бери эле мен ошо 1-класста мен юрист болсомбу, сот болсомбу деп эле негизи эле желаниям ушундай болчу да. Анан Кудайга шүгүр, азыр ошо милиция кызматкери болуп калганыма шүгүр. Кантип милиция тармагына келип калдыңыз элеңиз? Ошо милиция тармагына негизи мен тайкем бар болчу, Абаканов Бакыт деген. Ошо алда ички иштер министринин кайгылуу күзөтүнө кызмат өтүчү да. Анан биз менен чогуу жашап эле ошо кылмышкерлерди кандай кармашты, өзүнүн болгон патрулдарын айтып берип, ошо кызыктырды да. Анан негизи эле ошо милиция кызматкери болгондон кийин чыныгы эркектин сыфаты келет депчи. Өзүңө ответственный болосуң. Ошо ички иштер министрлигинде иштесең, коомдук коопсуздукту, коомдук тартипти карайсың деп көп мотивация берген да. Ошол Бакыт акемдин аркасынан биз дагы ошо ойлоп жүрүп, анан 2013 жылы ошо кайгылуу күзөт кызматына кирдик да. Негизи кичинекей көптөр формасын карап эле чоңойсом милиция кызматкери болсом деп кыялданат да. Анан чоңойгондо болсо көптөр жана жашоон көрүп калып, жумуш иштегендерди көрүп көптөр кооптонушат милиция кызматкери болуудан. Анан дагы бир суроо, милиция кызматында иштегендердин достору дагы аз болот дейт да. Ооба. Анткени кайгылуу күзөт кызматта жүрсөң, убактың болбойт экен да. Катышуунун баарын үзөт экенсиң. Даже үй бүлөң менен да катышпай калат экенсиң да, тууган туушкандар менен. Анткени жамандык, жакшылыктар катышпай калат экенсиң. Анткени өзүңдү арнайт экенсиң да. Кыргыз элиме служба кылам, ошо коомдук коопсуздук тартипти, кылмыштуулук менен күрөшөм деп. Анан сиз айткандай чыныгы эле убакыт болбой калат экен да. Азаят экен, анан досторуң да азаят экен. Анан чыныгы жана акыреттик досторуң калат экен да. Негизи жумушуңуздагы эң кызыктуу күндөр болгон, учурлар болот, ошол туурасында окуяларды айтып берсеңиз. Ооба, негизи кайгылуу күзөт кызматында иштеп жүргөндө кызыктуу окуялар болот экен. Ошол кылмышкерлерди кармаган убакыт болот экен. Жана кинодогудой эле машинанын алдына кирсе, машинанын алдынан жүгүрүп, ошентип кылмышкерди качырбаш үчүн ошо кармайт экенсиң да до конца. Ошол кызыктуу болот экен. Анан Атайын багыттагы полкто иштеп жүргөндө, спецназда иштеп жүргөндө кызыктуу окуялар болду. Ошол марш-бросок деп коет, ошол тоолорго чоң-чоң тренировкаларга ошолорду жанагы автомат атканды, пистолет аткандарды, ошол жактан чоң нерселерди үйрөнөт экенсиң. Анан чоң-чоң машыгуулар болот экен спецназда. Ошоларга бышып, чыныгы жигит, чыныгы намыстуу жигиттер иштей алат экен да, спецназдачы. Окуялардан айтып бербейсизби? Эсибизден калган ошо 2015 жылы болуп калды го дейм. 2015 жылы жанагы 50-чү колониядан жана абактан чыккан, качып кеткен Итибаевтар билесиңерби? Ошо Итибаевтардын качкан маалда биз ошо 10 күн ошолорду кармаганга эме болду да. Приказ келди да, ошондо ошо 10 күн үйгө барбай, ошо казарменное положение деп коет, ошо казарменное положениеда жатып, баарыбыз маскачан, баарыбыз автомат менен ошол кармаган окуялар болду да. Ошо чыныгы ошол ушактагы коллегалардын чыныгы бири-бириңе ынтымак кылганың, анткени ар кайсы жакта болоттук да, мисалы чүйдө болоттук, Кара Балтада болоттук, ошо чүйдүн полный жана тоолордо болоттук да. Анткени бир информация келет, ошо Кара Балтанын тоосунда деп, бир информация келет, Соколдун тоосунда деп. Ошолорду кармаганда көп окуялар болду.
Анан бул үйдө тиги үйдө десе аякка маскачан киребиз. Анан ГАИ кызматкерлери менен да чогуу көчөдө жүрүп аттык. Ошондо көп окуялар болот да. Анан коркунучу дагы эме болот экен, кооптуу дагы моменттер болот экен. Анткени бир жолу ГАИ менен бир БМВны тоссок, БМВ үлгүсүндө машинаны тоссок, ошо Исибаевге окшогон киши чыгып атты да. Анан эмне кыларын билбей автоматтын заторун тартып алып аттык да. Коркконубуздан, анткени ал дагы оружиеси бар, ал да атып салат деп. Ошондо эң эле кооптуу окуя ушул болду го дейм бизде Исибаевдин кармагында. Башка эле кесип тандасам болмок экен деген сезимдер болдубу? Андай сезим болгон жок, анткени бизде ошондой тревога болгондо дагы баардыгыбыз ушу даяр болуп аттык да, кыргыз элибизге кызмат кылалы, үй бүлөбүздү уят кылбайлы. Ошондой өзүбүз тандап келгенден кийин, ошо службага милиция кызматкери болгондон кийин, мындай айткандай, орусча бар го, куда родина пошли, туда пойдем депчи. Ошон үчүн баардыгына даяр элек да. Мындай айтып атпайм, бул милиция кызматкери жөнөкөй адамдар иштей албайт да. Чыныгы патриот, чыныгы эр жүрөк, чыныгы мындай айтканда кыйын балдар иштей алат да. Ал башында ошол мен да ошо иштеп атканыма бир 11 жыл болуп калды. Ошо башында бир 3 жылга чейин тандалып калат экен да. Анан 3 жылдан кийин уже кетпейсиң да. Ошо акыркыга чейин ошо ардагер болсом деген ниет экен да. Эржанды негизи көп жылдан бери эле сыртынан билип жүрсөм, 3 жылдан бери биз чогуу иштешип, чогуу ушул бир отделде бир ишти аркалап келе жатабыз. Эржан байке жумушунда кандай адис? Эржан боюнча эми кыскача токтолуп кетсем, мына өзүңөргө маалым болгондой бүт Азияны дүңгүрөтүп биринчи орунду алып, негизинен эле спорт тармагында мен өзүм дагы спортсмен катары айтып кетким келет. Тарбия боюнча, иш алып барганы боюнча кандай адам тартиптүү болсо, канча тырышчаак болсо, ушундай ийгиликтерге жетишет. Ушул сөзүм менен эле мен көп нерсени айттым, түшүндүрдүм деп ойлойм. Кызматында дагы мына кайсы жерде болбосун, кандай кырдаал болбосун, ошол жерге барып өзүнүн элине, жерине болгон кызматы деп күйүп, ошол эле учурда мына өзүнүн атуулдук, жарандык немесин көтөрүп, Кыргызстанды көкүрөгү менен, чын дили менен сүйгөндүгү мына биздин желегибизди көтөрүп атат. Ошондой эле бул өзүн дагы как милиция кызматкери катары өзүн абдан тартиптүү, мен спортсменмин же болбосо мен дагы тиңдеймин деген немеси жок. Оор басырыктуу, кандай талап коюлса, ошону чын жүрөгү менен, өз орду менен жасаганга ар дайым аракет кылат. Акылбек уулу Ержан, Киргизстан. Учурдан пайдаланып, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин негизи милиция кызматынын түзүлгөндүгүнө 1 кылым болуп турат. Мына быйыл 1 ноябрда 100 жыл болуп толуп турат. Баардык кесиптештеримди 100 жылдык мааракеси менен куттуктап, ар бирибиздин ишибизде ар дайым илгерилеп, Кыргызстаныбыз ар дайым өнүккөн, стабилдүү мамлекет болушуна тилектешмин. Спорттун 2-3 түрү менен машык эткенсиз, ошол туурасында да айта кетсеңиз кененирээк. Ооба, биринчи биз ошо айтып кеткендей 2017 жылы ошо күзөт кызматынын арасында таяк тартыш деген мелдеш кирип калды. Анан ошонун арасында 105 кг салмакка биякта мен атайын багытта полктон которулуп келгем. Анан сен спецназда служба кылып турсаң, сен күчтүү экенсиң деп эле чыгарып салышты. А мен ойдо жок эле мейли деп, намыс деп эле күзөт кызматынын, 1 май күзөт кызматынын намысын коргоюн деп эле күзөт кызматынын арасына чыгып калдым, соревнованияга. Чыгып ошондон тартышып, биринчи жолу тартышып, аяк тартышып, анан биринчи месте алдым да. Анан бияктан ошо баары макташып, анан ошондон кийин биринчи месте алгандан кийин сезимди алгандан кийин уже тренировка кылайын деген ниет болду да. Анан да ошо таяк тартыш федерациянын дагы агайлары көрүп калып, ошо күчтүү экенсиң, сени бирдемке чыгат, бир машыкпайсың біз алга деп чыгарып калышты. Анан мен ошо 2017 жылы катышкам жайында, ошентип 1 жыл жүрдүм да, барам деп залга. Анан 2018 жылы таяк тартыштын залына барып машыгып баштадым да. Аяктан карасам баары эле мастер спорта, спорт чеберлер, эл аралык спорт чеберлер экен. Анан оор атлетика боюнча дагы машыгышат экен да алар.
ошо жана становый тяга деп коет белге, анан приседание деп коет, бутка приседание кылышып эле чоң вестерди көтөргөндөрү көрүп мен таң калдым да. Мен кантип эми ийгилик жаратам деп, ошондой оорлор көтөрө албасам же бир ыгым жок болсо таяк тартыштан деп, анан башында жана Москва бир күндө курулган эмес дегендей башындан ушундай кичинекей вестер көтөрүп баштадым. Анан ошо жанымдагы рахмат, ошо Мусуралиев Эмил деген досум бар, спорт чебери да, ошол дагы жол көрсөтүп калды. Нургазы деген иним бар, ошолор анан ошонун агайы бар, орус дядя Дима деген, ошолор жол көрсөтүп, кандай машыгыш керекти көрсөтүп калышты да. Анан ошентип таяк тартышты машыгып баштап, анан кичинекей соревнованияларда Бишкектин соревнованиясына чыгып, Кыргызстандын соревнованиясына чыгып, анан мест алган жокмун да башында. Негизи башында мест албайт экен. Мындай такш алып, мындай опыт алат экен да. Биз опыт алып жүрүп, ошентип анан Кудайга шүгүр азыр 2019-жылы, 2021 жылдары анан дүйнө кубоктарына барып 3-чү мест алып калдым. Андан кийин 2022 жылы дүйнө чемпионатынан барып, Якутияга барып 3-чү мест алып калдым. Ошентип анан ушу таяк тартыштын федерацияда биздин главный тренер Раматов Марат деген бар, өтө күчтүү тренер. Ошол 4 чемпион мейраны алып чыкты да. Анан ошо быйыл ошонун колунда өсүп, личный тренерим болуп, анан Кудайга шүгүр азыр Азия чемпиону болуп турабыз да. Жакында эле 15 майдын 19 майда Нукус деген Өзбекстан мамлекетинин Нукус деген шаарга Каракалпакстан деп коет экен. Ошол жака барып, Кыргыз Республикасынын таяк тартыш федерациясынан 48 адам барып келдик да. Анан мындай тарыхта болбогон биринчи жолу мындай байгелүү орундарды алып келдик. 24 алтын алып келдик да. 13 серебро, анан 10 коло медаль алып келдик да. Мындай спортто башка спорттарда болбоптур да мындай. Чемпионатта канча киши менен мисалы тартыштыңыз, канча соперник? Биз Азия чемпионаттан 7 мамлекет катышты. 7 мамлекеттен 10 эме болду да, каршылаш соперник болду да. Ошо 10 соперниктен эң биринчи эле биздин кыргыз балбаны менен чыгып калдым, биринчи круг эле. Ал ошо эл аралык спорт чебери Чынбекулов Руслан деген бала да. Ал да ошо таяк тартыштан көптөн бери жүргөн мастер спорта международный класс. Ошол менен чыгып, аны утуп, экинчи круг свободный болуп, үчүнчү кругда монгол спортчу менен жолугуп калдым да. Ал да өтө күчтүү, башка спорттун чеберлери да болсо керек, чыдамкка өтө жакшы күчтүү экен. Аны ошо 2-1 утуп, анан финалдан кайра кыргыз балбаны менен жолугуп калдым да. Жана Мусуралиев Эмил деген досумду айтып калбадымбы, машыктыруучум деп, ошол менен жолугуп калдым. Анан ошо экөөбүз күчтүү сотсун деп, ошо биз утуп чемпион болдук өзүбүз. Что уттуңуздар же бири-бириңиздерди сыйлап койдуңуздар? Жок, ошо күчтүү сотсун деп сүйлөшкөнбүз, ошо күчтүү сотду өзүбүз. Келечектеги максатыңыз? Келечектеги максатыбыз Кудайым буйрса дүйнө чемпиону болуш. Алдыда көчмөндөр оюндар турат, дүйнө чемпионаты турат. Ошо алдыда дүйнө чемпион болуп, аман эсен ошо жумуштан службаман ардегер болуу. Жаңы кызматка келгенде эле ар кичинекей бала эле өзү спортко мына кызыккан, кийинчерээк ушул спорт менен баштоотуна чейин киришип, вес кууса, вес кууп, чоң веске чыга турган болсо чоң вестер менен атайын толуп ушул залда өтүп келгенбиз. Анткени баягы спорт жагын карай тургандан болгондуктан жумушум Эржан ушул залдан чыкчу эмес. Ушу темирдин баарына колу тийип кетти. Биз баягы ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын арасында дагы спорттор болуп турат. Таяк тартыш, кол күрөш, бүт түр боюнча. Ошондо курама команданын башчысы болуп эсептелет. Эржан как балдарды даярдап, 3 жолку чемпионбуз, таяк тартыш боюнча курама командабыз. Кызматтан келгенден эле ошо залга тренер кылабыз. Башында ошо таяк тартышка даярданганда, ора атлетикке даярданганда ошо залдан тренер кылып баштадым. Анан ошо таяк тартышка эң биринчи эмне керек? Ошо бел булчуңу, ошо аркасындагы бел булчуң керек. Анан могу бицепс бедра деп коет, аркасы, санын аркасы да. Ошо гриф менен блиндерди салып келип эле, разминка кылып эле, биринчи разминка кылып келебиз. Эшикке жүгүрүп келгенден кийин эле ошо
дене жибигенден кийин, тердегенден кийин анан ошо становый тяга деп коебуз. Ушундай көтөрөбүз да. Алганда биринчи жеңил вес менен алабыз. Азыр мен сразу эле коюп койдум 60 кг. Анан ушундай көтөрөбүз да. Ошо белге, бел булчуңдарга да. Башты үйдө көтөрүп, демди алып, демди чыгарып тура көтөрүш керек да. Мунун да өзүнүн техникасы бар, становый тяга. Бул классика деп коет да. Андан кийин эле ошо становый тяганы бергенден кийин ошо орго чейин көтөрөбүз да. Мисалы азыр 60 кг, мен бир 260-270 чейин көтөрөм да. Анткени чоң вес көтөрбөсөк, чоң мышцы болбойт да. Чоң мышцы болгондон кийин уже күчтүү болот да адам. Бул силовой рама, ошока приседание деп коет да, бутка беребиз. Ошо жана становый тяга кылгандан кийин эле ушундай силовой рамага приседание деп коет, ошо бутка иштейбиз да. Мудан да туура кылбасак да травма болот да. Ошо көрүп тургандай, ошо кичинекей эле зал, бирок ошо спортко кызыгуу ошол кичинекей залдан башталган да. Ошо чоң ийгиликтер ошо кичинекей залдан башталат экен да. Ошо быйыл ички иштер министрлигинин түзүлгөнүнө 100 жыл болот. Ошого арнайбыз өзүбүздүн жеңишибизди. Милиция кызматкерлерин чын жүрөктөн куттуктайм. Ден соолук, узун өмүр, ошол Кыргыз Республикабыздан тынччылык болсун, токчулук болсун, бөдөн кырсыктан алыс бололу. Бардыңарга чын жүрөктөн куттуктайм.